контроль кандай жүргүзгөнүн көрүп өтүп баратабыз. Бул жактан Өзбекстан Республикасында аларда Дуслик деп аталат, өткөрмө пунктусу. Бизден Өзбекстан аркылуу Иран, Турция, Түркмөнстан ошол багытына кеткен жүктөр ушул жактан өтөт. Экспорт багытында болгону чек ара паспорт контролу болот и бажы кызматынын контролу жүргүзүлөт. Башка контролдор жок. Бул жакта баягы duty free'лер жайгашылган. Бул сөзсүз түрдө бул жактан алынган товарлар жүргүнчүлөр сатып алып, анан алып чыгып кетиши зарыл. Ошол көрсөңүздөр болот. Бул жерде турган машиналар баягы экспорт менен импорт процедурасы айырмалангандыктан Өзбекстан тарап бир аз көбүрөөк көзөмөл жүргүзүлөт. Өзбекстан тараптан анткени өзүнүн түрлөрү бар контролдордун, ошондуктан очередь менен киргизилет бул жактан. Бул аппарат радиациолдук порталдык монитор деп коюлат. Автоматтык түрдө жүргүзүлөт. Бул багы жүк ташуучу унаа болобу, жеңил унаа болобу, ичинде радиациялык багындай материалдар чыгып калган болсо сигнал чыгат. Сөзсүз түрдө ал бажы кызматкерине барат, компьютерине барат, видеосу тартылат, кайсыл жерден кандай сигнал. Бул көзөмөлү, радиациялык көзөмөл өткөрмө пункттарда бажы кызматына берилген. Ошонун негизинде анан видеого тартылып, башкалып аныкталып чыгыш керек болот да. Мисалы, жана градусник барбы? Аны ал өтсөк сигнал береби азыр? Жок, ал өзүнүн немеси бар, перечень бар да. Кайсыл, мисалы, бул кафелде да чыгып калат кээде. Кадимки эле кафель. Радиациясы анык. Аны баргандан кийин эмнети бар, документке каралат. Документте мисалы кафелдики канчага чейин допустимый нормалар бар өзүнүнчү. Бул жерден баарына сигнал чыга берет. Ошонун негизинде анан кийин бажы кызматы документке туура келсе. Ушунун ичинде бар текшерип бар. Анан баягы өзүнүн нормасы бар. Андан чектен өтүп кеткен болсо аны өткөрө албайт бажы кызматы. Бул сакталат. Буга эч кимдин доступу жок. Эч ким доступу жок. Сөзсүз түрдө бажы кызматкери өткөргөн контролунун досмотрунун немесин жазып чыгыш керек. Ал калат системада. Ушундай жагдайда мисалы бир алып өткөнгө бир аракеттер ушундайлар болгонбу көрүнүштө? Баягы уран андамдай деген нерселердики андай жок. Бирок сөзсүз түрдө баягы кармалган случайлар да көп. Мисалы көмүрдөн чыгып калышы мүмкүн. Билесиздер да баягы бир мезгилде Бишкектен кирген көмүрдөн да чыгып калган. Ушул порталдар аныктаган да. Мындан кийин кол менен баягы портативдүү немелер аппараттар бар. Аны карап, кайсыл жеринде аны чыгаргандан кийин өзүнүн анализи менен толукталат да. Бул жерден сигнал гана берилет. Сигнал берилет, анан машинанын кайсы баягы грузовой отсек деп коебуз, жүк салынган кайсы тарабында 2 метр, 3 метр, башкасын мен көрсөтүп берем, ичинде көрүнөт. Мунун баардыгы бир системага түшөт, ал маалымат сакталат. И баягы мамлекеттик номерине байланган контроль кийинге чейин терезеден өтүп бүткөндө дагы ал сакталат бизде. Мынау датада мындай автоунаа өткөн, анын көзөмөлү кандай жүргүзгөн, радиациондук контролдук баягы таразанын көрсөткөн немелери баары ошол жерде сакталат. Азыр мына жана айткандай, бул жерде бирдиктүү терезе кылынган. Бул жерде өткөрмө пунктта өзүнүн көзөмөлүн жүргүзгөн мамлекеттик органдар отурат. Баягы айтпадым беле, өткөрмө пункттагы бардык бизнес процесстер санариптештирилип, бажы кызматы системасында иш жүргүзүлөт. Булар мамлекеттик органдардын көзөмөлү токтом менен бекитилген. Кайсы мамлекеттик орган кимден кийин текшериш керек. Бирок буга чейин ар бир жүк ташуучу, ар бир мамлекеттик көзөмөлдөөчү органга кирип чыгышы зарыл болсо, бүгүнкү күндө мамлекеттик бажы кызматына берилген, алдын ала берилген маалыматтын негизинде тиешелүү гана жүктү текшергенге укугу бар мамлекеттик органдардын. Ошон үчүн мына санитардык көзөмөл, сурооңорду берип, системасын көрүп, булардан да кирип эле көрсөк болобу? Кирип көрүп, суроо берсеңер болот буяка. Азыр бизде сырттан келген товарлар бизге тийиштүү гана жүктөр компьютерга түшүп келет, бизге электрондук вариантта.
Бизде келген жүктөр полностью документацияларда кандай болсо, фактически көргөн учурдагы, компьютердагы көргөн учурдагы документтер түшөт компьютерга. Бизге келген жүктөрдү бизге биринчи келишет. Келгенден кийин биз фактически көрөбүз документти. Бул жак менен салыштырабыз компьютер менен. Бул жактан если дал келе турган болсо, сразу разрешение беребиз. Мурун бизде мен 3 жылдан бери ушул жерде иштейм, санитарный карантиндик контроль боюнча врач-эпидемиолог болуп. Бул жерден мурун кагаз иштери полностью келип, жазылып, регистрация болуп, машинанын номерлери, водительдердин фамилия, имялары полностью жазылып, кагаз жүзүндө кетчү ишчи. Азыр предварительный информирование боюнча бул жакта компьютерга салып беришет, только документация менен текшерип туруп, если дал келип, рухсат боло турган болсо, бир сыйра текшеребиз дагы, разрешение беребиз. Бул жактан дальше процесс кетет. Азыр эми оңой, кагаз иштери полностью жыйыштырылган бул жакта, только компьютер менен жумуш. Мурун кагаз менен болгон учурда бул фирмаштары келчү да, жүктөрдүнчү. Жүктөрдүн фирмаштары келип, тактап, ар бири жүгүрүп жүрчү бул жердечи. Азыр келет, жүктүн документи менен водительдин өзү келет. Өзү деле өтүп кете берет да сразу. Эч кимди чакырыштын кереги жок. Түн жарымда келген жүктөр боюнча деле чакырып, күтүп, убакыт кетирбейт. Только келет, водитель өзү келип туруп эле документтерди берет, бир сыйра текшеребиз, разрешение беребиз, бул жактан чыгып кете беришет. Оңой. Ушуну сиздерге бул жанагы аяктан келе турган жүктөрдү ким киргизип анан алдын ала айткансызбы компьютерге түшөт? Бул жакта фирмалар менен договор кылышат. Фирмаштар ошол жүктөлгөндөн баштап, күчкө мурун эле бизге предварительный таштап берип коюшат компьютергачы. Мына жерде подано деп турат, документ уже кирди. Бул уже жолдо келип атат, бизге кирген жок бул документчи. Жүк келген жок бизге. Жолдо келип атат, биз текшеребиз, ачабыз, көрөбүз, кайсыл документтер керек боло турган болсо, биз мына документтер керек деп туруп, жазып киргизип коебуз, тактап киргизип коюшат декларанттар. Ал жакта отуруп эле компьютер менен бүтүрүшөт. Болду, келгенден кийин текшерип туруп, требуется контроль деп коет. Биз разрешение бергенден кийин бул жакта воз разрешен деп чыгып калат, болду, ал жактан оформление боло берет. Мурда мисалга ушул баягы өзүңөргө мындай тиешелүү эмес жүктөр дагы текшерилген учурлар болду. Өзүбүзгө ал качандан баштап чектөө коюлду? Өзүбүзгө тиешелүү эмес жүктөр деле келе берет. Эми водительдер келгенден кийин кимге кириш керек, каяктан текшериш керек билишпейт. Каждый келип текшерүүдөн өтүп, каждыйнын документин текшерип анан кийин бизге эмес экен, анага барасыңар, фитосанитарияга или ветеринар службага барасыңар деп эле койчубуз да. Бизге тийиштүүсүн гана карап. Азыр эми бизде бар гана келет, таможенный контролдон бизге компьютерга салып берген санитарный контрольга и транспортка барасыңар деп коет, болду, ошол эле көзөмөлдөрдөн өтүшөт. Бул система качандан баштап сиздерде иштей баштады? Буга уже бир жылдан өтүп калды башталган. Эми точный числосун айта албайм качан башталганын, но бир жылдан бери уже иштеп атат. Азыр мурунку кагаз жумушуна караганда бир аз ыңгайлуу болуп атат. Система киргенде абдан шопулага дагы, жеке ишкерлерге дагы ыңгайлуу болуп атат. Келет, жүк келет кандай уже компьютерга түшөт, компьютерден уже биз карап туруп 15 минуттан ичинде жооп беребиз да. Если көбүрөөк убакыт керек боло турган болсо, бул жерден убакыт сурайбыз, досмотр кылабыз, карайбыз, анан кийин уруксат беребиз. Бул жер өткөрмө пунктун мониторинговый центр деп коебуз. Бул жерден бардык процесстерди көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк бар өткөрмө пунктта. Бирок бүгүнкү күндө азыр мен тааныштырып кетейин, бул Урмат Мекишев биздин жана инженердик топ дебедимби? Өзүбүздүн күчүбүз менен разработка кылып атабыз. Ошол топтун жетекчиси. Атайын алып келдим. Бул жерден азыр бажы кызматынын борбордук аппаратында баягы ситуацион центр. Ситуацион центрден кырдаалдык борбордон мүмкүнчүлүгүн ачып берип атабыз бул жактан. Достуктук элемес, мүмкүнчүлүк ошол менен силерге толугун айтып берсек, мындай түшүнүктүүрөөк болот да. Бишкектен ушул нерсени биз көрө алабыз. Америкадан деле көрө алабыз. Бул баягы интернет аркылуу эле кирип көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Башында биз бир ролик тарттык эле. Ошол роликтен баштасак, бир түшүндүрмө катары. Биздин баягы негизги сиздер чакырганыбыз баягы смарт бажынын иштөөсү боюнча тааныштыруу болуп атпайбы? И бажы кызматын өткөрмө пунктта кандай иш жүргүзөт, ошону тааныштыруу болуп атат. Ошол жөнүндө ролик тарттык, ошодон баштайлы. Чет өлкөлөргө чыгарылган миллиондогон доллар завозится путем контрабанды. Райымбек Матраимов калкалаган не представляется возможным. Бажы төлөмдөрүн төлөбөй кээ бiri кандай гана мыйзам бузууларга барышпайт.
Коомчулукта бажы өткөрмө бекеттеринде коррупция гүлдөгөн деген түшүнүк Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле калыптанып калганы жашыруун эмес. Бажы кызматкери дегенде эл байлыкка, мансапка мас болгон коррупционерди элестетчү. Эң ириде алыстан жол арытып, Кыргызстанга келип, аны саз келгенсип өткөрмө пункттарындагы азаптуу текшерүүлөрдөн өтмөй, орто эсеп менен 11 сааттан ашуун убакыт күтүп турмай. Бушайманга салган бул көрүнүштөн тез чыгуу жолу тек гана акча экенин айдоочулар жакшы түшүнүшкөн. Эми мындай терс көрүнүштү жоюу иштери жыйынтыктарды бере баштады. Жогоруда сөз болгон көйгөйлөрдү ооздуктоодо бажы кызматын сан эрептештирүүдөгү смарт бажы системасы негизги ролду ойноду. Ийгилик жараткан бул ыкма Кыргызстанда гана эмес, дүйнө коомчулугунун да көңүлүн буруп, Улуу Британияда 100гө жакын компания катышкан сынакта дүйнөдөгү мыкты 4 бажы системасынын катарына кирди. Сөз болуп жаткан смарт бажы деген эмне? Алдыда кыскача түшүндүрүп берели. Бүгүнкү иштеп жаткан пункттарда Тору-Карт, Эркечтан баштаган ири өткөрмө жайларда акылдуу камералар орнотулду. Бажы тариздөөчү жайларда көзөмөл камералары иштеп жатат. Транспорттардын жана товарлардын өтүшү, бажы операциялары онлайн режимде көрүнүп турат. Машиналар өткөн жер кайсында? Бул жерлерде? Айдоочуларды убайымга салган орунсуз текшерүүлөр жоюлду. Дегенибиз, азыр өткөрмө пункттарга келген унаанын ичинде кандай жүк бар экенин онлайн көрүүгө болот. Азыр өткөрмө пункттарда көзөмөл жүргүзгөн органдар бажы кызматы тарабынан иштелип чыккан санарип тамга системасы менен иш алып барышууда. Бул ыкма кагаз түрүндөгү каттоону жокко чыгарды. Алдын ала берилген маалыматка таянып, тиешелүү көзөмөл органдар гана текшергенге укугу бар. Мурдагыдай бир жүк жапырт текшерилбейт. Баягы регистрация деген каттоону жокко чыгарып, журнал мурдагыдай баарын жокко чыгарып, ошол бир системада иштөөсүн камсыз кылып бердик. Бул деген сөз өткөрмө пунктта иштеп жаткан мамлекеттик органдардын санариптештирүүсүн дагы биз камсыз кылып бердик десек болот. Смарт бажы системасы эң ириде айдоочу менен кызматкер ортосундагы байланышты биротоло жоюп, коррупциялык алешемдиктерге чекит коюуда. Анын натыйжасында азыр бир унаа өткөрмө пункттардан 10 мүнөттөн 50 мүнөткө чейин убакыт аралыгында өтөт. Өзбекстандан чыгып келдим азыр бияка, жүк ташап, Ферганага ташап келдим. Азыр мына кирдим, регистрация кылып, паспорттон өттүм, наркомеден өттүм, транспорттик лицензиядан өттүм. Где-то bir 15 мүнөт убакыт кетти. Мурда өзүбүз келип, акырына чейин чуркап жүрсөк, азыр ушул мезгилде алдын ала маалымат берип коебуз. Машина келет, тез арада бир 5-10 мүнөттүн ичинде оформить этип, эме кылып чыгып кетишет. Көңүл бура турган дагы бир жагдай бар. Азыр бардык өткөрмө пункттардагы иштин жүрүшүн бөлүм башчылары гана эмес, министр, өкмөт башчы, керек болсо президент да көз салуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул үчүн кырдаалдык борбор түзүлгөн. Онлайн режимде эле бажы кызматынын ишмердүүлүгүн толугу менен көзөмөлдөй алат. Кайсы жерден аз түшүп атат, кайсы жерден көп түшүп атат, эмне себептен ошондой болуп атат, себептерин ошол тийиштүү талдоо жүргүзүп, жетекчилик дагы менен биргеликте ошол маалыматтарды талдап турабыз. Эми салыштырып көрөлү. Мурда тагыраагы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бажы төлөмдөрү эң көп чогулган жыл 2019 жыл саналган. 43,3 миллиард сом топтолгон. Ал эми былтыр 2023 жылы бажы төлөмдөрүн чогултуу тарыхый көрсөткүчкө жетип 111,5 миллиард сомду түздү. Ушул жерден түшүндүрө кетчү жагдай бар. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болгону жыл сайын бажы алымдарын которуп, андан кайра бажы алымдарын алып турат. Мурда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттерге азыраак берип, көбүрөөк алып келген. Акыркы жылдары Кыргызстанда бажы төлөмдөрүнөн түшкөн каражат көбөйгөндүктөн Евразиялык экономикалык биримдикке көп суммада каражат берип, азыраак алууда. Түшүндүрө кетели. Негизи бажы кызматы 2019 жылы иш жүзүндө 37,7 миллиард сом бажы төлөмдөрүн чогулткан. Анын ичинен 11,5 миллиард сомун бажы алымы катары ЯЭПке берип, кайра алган сумма 17,1 миллиард сомду түзгөн. Ошентип жалпы сумма 43,3 миллиард сомго жеткен.
Ал эми 2023 жылы иш жүзүндө 137 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. Анын ичинен 50,9 миллиард сомун ЯЭПке бажы алымы катары которуп, андан кайра 25,5 миллиард сом алган. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 111 миллиард сом бажы төлөмдөрү түшкөн. Мындайча айтканда, бажы кызматы 2023 жылы 2019 жылга салыштырмалуу 100 миллиард сомго көп чогултту. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга кирген жүктөр мурдагы көлөмдөрдөн бир аз эле жогорулады. Ошону менен бирге бажы алымдары көтөрүлбөй туруп, акыркы жылдары жүргүзүлгөн реформалардын негизинде бажы төлөмдөрү эселеп өстү. Албетте, кыска убакыт аралыгында бажы кызматында жүргүзүлгөн олуттуу реформанын баарын санап берүү мүмкүн эмес. Биз сиздерге бир четин гана айтып бердик. Азыр бажы кызматынын иштөөсү түп тамырынан бери өзгөрдү деп айтсак жаңылышпайбыз. Эң кириде ачыктык камсыздалып жатат. Илгери коррупциялашкан бажы кызматы бүгүнкү күндө казынаны толтурган негизги тармактардын бирине айланды. Бул өлкөдөгү социалдык имараттардын курулушунун жапырт жүрүшүнө, айлык акы, пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшүнө салымын кошууда. Демек, бүгүнкү күндө натыйжалуу иш алып барууда десек жаңылышпайбыз.